Дүйнөдөгү эң биринчи гибрид унааларын массалык түрдө Toyota компаниясы Prius деген аты менен чыгарып баштады. Дал ошол 4-муундагы Prius бүгүн биздин обзорубузда. Назарыңарда 2021 Toyota Prius Prime. Нөлдөн 100га чейин ылдамданып көрөлү азыр. Достор, 0-дөн 100га чейин ылдамданып көрөлү азыр. Drive модду азыр Power модго тандадык. Мынакей, эми кеттик. Жүз болду. 100га чейин жеткичекте уктап калчуда экенсиң. Капоттун астына көлөмү 1,8 литр 4 цилиндр кыймылдаткыч орнотулган. Жалпы 121 аттын күчү жана достор 105 ньютон метр айлантма учуру. Негизи бул гибрид, бирок жөнөкөй гибрид эмес, плагин гибрид деп коюшат. Мындайча айтканда, заряд алчу гибрид. Бул унаада электромотор бар. Дал ошол электромотор менен дээрлик 40 чакырым аралыкта жүрсө болот. Ал эми батареянын заряды өчүп калса, анда унаа гибрид режиминде бензин түгөнгөнгө чейин жүрө берет. Дал ошол гибрид режиминде электро жана бензин моторлору чогуу иштеп 1000 чакырым аралыкта жүрсө болот. Анан үйдө кадимкидей эле розетка менен дээрлик 4-4,5 саатта ушул батареяны зарядтап койсоңор болот. Prius'тун тышкы дизайны мурунку Prius'тарга окшошуп кетет. Бирок жеке өзүмө Prius'тун дизайны көп деле жакчу эмес мага. Бирок бул кузовдун алдын өтө жакшы жасап коюптур. Айрыкча ушул фаралары аябай күчтүү чыгыптыр. Ар бирөөсүндө 4төн светодиод линзалары. Муну эми алыстан дароо эле таанып каласыңар. Бирок арткы дизайны анчалык жаккан эмес мага. Анткени негизи бул мындай болгон окшойт. Дизайнерлер алдын жасап жатканда аябай катуу аракеттенишкен. Ал эми артына келгенде мындай эптеп эле жасап койгон окшойт. Мисалы, бул айнеги. Бул айнектин түрү өзгөчө экен. Бул сынса анда алмаштырганы кымбат чыгат. Анан муну эмнеге мындай жасап коюшту мен билбейм. Бирок дизайнерлерге чыныгы баа бериш керек. Анткени алар ушул жүк салгычтын капкагын чыныгы карбондон жасап коюптур. Мынакей. Бул карбон негизи ушул капкакты аябай жеңилдетет. Ал эми эң кызыктуу нерсе салонунун ичинде. Бул негизи limited топтому. Ошондуктан ортосунда килтейген Tesla монитору орнотулган. Эмнеге Tesla монитор десеңер, анткени ушундай чоң өлчөмдөгү мониторлор биринчи жолу Tesla унааларына коюлуп баштаган. Ошондуктан муну Tesla монитор деп коюшту. Ал эми мурунку Prius'тарга окшоп, унаанын ылдамдыгы жана башка керектүү маалыматы алдыңкы панелинде жайгашкан. Бул негизи мындай бир кызыктай көрүнөт, бирок буга бата эле көнүп каласыңар. Анан ушул монитордун бир кемчилиги бар, кичинекей эле кемчилик. Кандайдыр бир буштан караганда ушул монитор жакшы көрүнбөй калат экен. Бирок жалпысынан мультимедиа системасы жакшы иштейт. Эч кандай глюкслүктөр жок. Заманбап смартфондой эле тез иштейт. Анан ушул капталдарда бир нече баскычтары бар, сенсор баскычтары. Негизи мен мындай сенсор баскычтардын катуу көрман эмесмин, бирок жылдан жылга ушундай толук сенсор башкаруусуна өтүп баратабыз. Ошондуктан буга эптеп көнүш керек. Бул жагында болсо жүрүү режимдерин тандаш үчүн 3 ар кандай баскычтары орнотулган. Биринчи баскычы Drive мод. Жүрүү режимдерин тандасаңар болот. Жөнөкөй, күчтүү, анан эко режимдери. Кийинки баскычтары HV жана EV. HV режиминде унаанын бензин жана электр кыймылдаткычтары чогуу иштейт. Ал эми EV режиминде бир гана электр кыймылдаткычы иштейт. Бул режиминде максимум 40 чакырым аралыкта жүрсө болот. 135 чакырым саат ылдамдыктан ашсаңар же электр кыймылдаткычтын батареянын заряды түгөнүп калса, анда бензин кыймылдаткычы кошулат. Бул баскычтын 3-чү функциясы бар. Бул баскычты негизи басып кармап турганда унаа charge деген режимине өтөт. Бул режиминде унаа өз батареясын зарядтаганга аракет кылат. Ал эми акыркы EV Auto деген баскычты басканда бул режиминде бир гана электр мотору иштейт, бирок бул учурда бензин кыймылдаткычы көбүрөөк жардам берип турат. Prius жолду кармайт. Жакшы кармайт деп айта албайм, бирок кармайт. Жүрүк отурмосу болсо вариатор. Мурда вариатордон коркчу элек. Вариатор болбойт, вариатор бузула берет деп. Мынакей дагы эле автоөндүрүүчү компаниялар вариатор менен унааларды чыгарып жүрүшөт. Негизи мындай жай жүрө турган унаа үчүн вариатор өтө жакшы сунуш. Анан бул вариатордун өзгөчө функциясы бар. B деген позиция.
Бул негизи кыймылдаткычтын токтотмосу. Демек, бул позицияга койгондо жүрүп баратканда мисалы газ педалын кое берсеңер, анда унаа өзү тормоз берип баштайт. Тоодон түшүп баратканда бул өтө ыңгайлуу. Колодкалардын ресурсун сактайт. Коопсуздук системасы да жакшы каралган. Мисалы бул жерде тилкени кармоочу система, көрүнбөгөн зоналарды аныктоочу датчиктер, анан адаптивдүү круиз контроль. Андан тышкары баягы Авантага окшоп бул жерде мындай айтканда кагылышуу ассистенти деген системасы бар. Демек, кетип баратканда алдыңарда бир нерсе чыга калса, анда унаа өзү тормоз бергенге аракет кылат. Жүрүү бөлүгү мындай жумшак эле. Анан унаанын бурулушу да өтө жеңил. Мындай жүрбөй турганда деле мындай бурганда аябай жеңил бурулат. Негизи менин оюмча бул унаа айымдарга өтө жагат. Анткени обзору аябай жакшы. Күзгүлөрдө көп нерсе көрүнөт. Андан тышкары бул жерде арткы камерасы жана алдыңарда проекциясы да бар. Кышында болсо эч тоңбойсуңар, анткени рулдун жана отургучтардын жылытгычтары бар. Негизи отургучтар SmartX деген жасалма булгарыдан жасалган. Мындай сапаты жакшы эле. Анан ушундай кара түстөгү пластик элементтери салондун ичинде орнотулган. Англис тилинде муну Black Piano деп коет. Жеке өзүмө мындай материал мага жакпайт, эч жакпайт. Анткени бул дайыма шалтак болуп, дайыма чийиле берет. Негизи күйүүчү майдын чыгымы азыр бортовой компьютерди карасак, ар бир 100 чакырымга 4 литр күйүүчү майды сарптайт экен. Бул өтө жакшы. Ал эми булардын базар баасы машина KG'де эң арзандары $13.000 башталат. Эң кымбаттары $20.000 чейин барат. Булардын көбүнчөсү Америка Кошмо Штаттарынан келет, ошондуктан Carfax'ты жакшы текшерип туруп алгыла. Мунун баасы $22.000. Негизи плагин гибридтердин баасы кымбатыраак болот. Эгерде кааласаңар, видеонун астында тиркемени кошуп коебуз. Ошол тиркемени бассаңар, жарыяны толугу менен көрүп, толук маалыматын окуп, кожоюн менен байланышсаңар болот. Негизи гибридтер азыр жакшы жасалып баштады. Баягыдай ишенимсиз эмес. Ошондуктан бул Prius өтө жакшы унаа. Жакшы караганда 500 000 чакырымдан ашык коркпостон жүрө берет. Ошондуктан коркпой эле мындай Prius'тарды ала бергиле. Силер менен машина KG кийинки көрүшкөнчө бар болуңуздар.